Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Allah'ın üyü. Бұл жер атаңды үйі емес. Бұл жер Allah'ın үйі. Мәселе ошол болот. Мешітке кирип, мешітте укташ макрух. Өзү укташ, өзү уктоонун өкүмү эмне шариатта? Айткылачы. Мубах? Мубах деген нерсе да. Уктасаң күнөө болобу? Болбойт. Уктабасаң күнөө болобу? Болбойт. Ал сен мукташтың. Мубах бол. Бирок мечитке кирип, мечитте уктагандык макрух болот. Күнөө жазылат сага мечитте уктасаң. Ханафи мазхабы ошондой. Күнөө жазылат мечитте. Качан мечитте уктасаң болот? Мечитке кирип атканда этикафка ниет кылган болсоң, ошондо уктасаң болот. Алда Шафи мазхабы боюнча. Бизде болсо этикафка кирүү үчүн кеминен эмне бир сутка болуш керексиң мечитте. Шафиде мечитке кирип чыккан сайын этикафка ниет кылып кире берсең болот. Макул сен ханафисиң, Шафиге амал кылгының макул. Кирдиң этикафка. Кирдиң дагы мен мечитте болгон учурда мен этикафтамын. Я Рабби деп Шафиге ниет кыл, Имам Шафини мен ээрчип атам деп ошол маселеде. Маселе эмес, кире бер, укта ошондо. Бирок ханафи болуп кирип туруп, ханафи далилдери менен жашаган